Dağ bir jol assalamu aleykum. Tuğanдар, azımda oylana oturam. Qaysı nerseden başlayız, qanday nerse aytабыз, emnege biz muhtajбыз, subhanallah. Biroq negizi qanday vaqt bolsun, biz atayın dayındanıp kelip же болсо ушундай bir сүйлөбөйбүз көп вакыттарда. Açtım kaldı ya. Allah'ım razı olsun. Так, bunu hazır. Bunu ilimin yürüneyin. Demek bardığımızdan Allah razı olsun. Kanda olganda dağı Kuday Taalam kudretli zat siz men biz uşter yapıp kelip çoğultup koydu. Uşter oturuşka mümkünçülük berdi. Aytabыз, uluu kudretli Allah Taala kança maktуу айтсак да аздык кылат. Анткени Allah Taala өзү Kur'anda Elhamdülillahi Rabbil Alemin dep Al-Fatiha Kur'andagы açuuçu болгон, Kur'andын enesi болгон, Sab'a masani болгон Al-Fatiha же болсо Fatiha сүрөсүнүн башында эле Allah Taala өзүн улуктап койгон. Allah Taala жөн улуктаган жок экен айткан Alhamdu мактуу айткыла деген мааниде Allah Elhamdülillahi. Бирок кандай мактуу айткыла десе, авалки бүткүл ааламдардын Rabbil Alemin, бүткүл ааламдардын падышасына мактуу айткыла дейт. Allah Taala канча мактуу айтсаң, ошончолук ал мактоо кайтат. Хадиси Куддусиде Allah Azze ve Celle kaçan kaysi bir insan Al-Fatiha, Fatiha сүрөсүн окуган болсо, Elhamdülillahi Rabbil Alemin деген аятты айткандан Allah Taala бул пендем туура айтты. Бул туура мактоо айтты. Мен да муну мактаймын. Ал периштелердин бардыгына тең мунун күнөөсү кечирилди. Мунун атын бейиштин эшигинин алдына жазгыла дейт. Демек, Allah мактоо айткан өтө улуу иш экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болсо, эгерде адамдар, момундар, мусулмандар бир жерге чогулгандан кийин, ошол жерде Аллах мактоо пайгамбар салават айтпаса, ошол чогулуп отурган жери кудум ортолорунда өлүп калган эшекти коюп отурган сыяктуу дейт. Кудай сактасын, наузубилла. Ошол себептен бардыгы ичинде Аллага мактоо айттыңыздар. Экинчиси болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам салават айттыңыздар иншалла. Аллахумма салли ала Sayyidina Muhammed. Daha bir ayetimiz Allahümme salli Sayyidina Muhammed. Maşallah. Allah kabul olsun. Demek bugünkü temamızı mı dağılalım? Bugünkü temamız biz adep ahlakka bağışlaylı. İbadat jönde talant tamıla sizlerge aytıp berdi. İbadat деген emne dese bul Allah Taala kulçuluk kılı turabı. İbadat var, ubudiyat var. İbadat bul Allah menen bolgon, senin deneң menen bolgon, malың menen bolgon, awalki janың menen bolgon sıyını. Ubudiyat bu senin жүрөгүң menen bolgon, Allah'a bolgon sıyını. Oşonun içinde muammelat ve muaşşerat deydi. Muammelat, muaşşerat degenimiz bir adamlar menen bolgon bizdin baylanışыбыз. Жана адамдарга болгон субханалла мамилебиз. Мына ушунун бардыгы тең. Соода сатыкта болсун, мейли кайсы иште болсун, балаң менен, аялың менен, бир туугандарың менен, кайсы нерсе менен болсун, бул некен муамалат, муашарат болуп эсептелет. Кимде ким түшүнсүн. Кээ бир айтышы мүмкүн да, мен намаз окуп атам, бул ибадат экен. Эми муамалат, муашарат менин башка бир адамдарга кылган мамилем, бул да ибадатпы десе, ооба дейбиз. Сенин бир адамга айткан саламың, бул некен? Бул ибадат. Сенин бир адамга кылган жакшы мамилең, бул ибадат. Сен bir adamga жылмайып коюшуң да ибадат. Анткени себеп пайгамбардан ким деген салам айта турган болсо, 10 жакшылык жазылат деген. Ассаламу алейкум десең, 10 сооп жазылат. Ассаламу алейкум ва рахматулла десең, 20 сооп жазылат. Ва рахматулла ва баракатуху деп айта турган болсоң, 30 сооп жазылат экен. 30 сооп, 30 жакшылык. Карап көрүңүздөр. Бул дагы эмне экен? Сиздин оозуңан чыккан жел болду. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга 30 жакшылык жазылат болот. Кийинкиси бейиштин içinde кирген адамдарга Алла Тааланын периштелери жолсо ошо кызмат кылгандар саламун алейкум, силерге бүгүн салам болсун, бүгүн тынччылык болсун, силерге бүгүн эч качан өкүнүч болбойт деп айтат экен. Сиз субханалла бир адамга жылмайып койдуңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жылмайбы садака деди. А садака берүү сооппу? Сооп. А сооп эмнеден табылат? Ибадаттан табылат, туурабы? Машаллах. Карап кой, сенин аялыңдын оозуна салган бир лукма тамагың
bir кусок болгон мындай кичинекей бир нан, торт, эмне курма, чайнай үйбеш керек да, только чайналган. Мындай бердиңиз, субханалла, оозуна салдыңыз, Аллах ыраазылыгын көздөдүңүз. Эмне болду? Бул да садака болду, бул да ибадат болду, машалла. Караңыз, муамалатта сен оозуңан чыккан сүйлөгөн сөзүң, кыймыл аракетиңдин бардыгы эмнеге айланды? Соопко айланды. Демек сен сооп кылган бул ибадат кылдың. Алардын субханалла адамдар кылган мамилеси киргизет экен. Сенин кулк мүнөзүң киргизет экен. Сенин субханалла адеп ахлагың киргизет экен сени менен бейишке. Иншалла. Бейиштин ичинде 5 пайгамбардын сыпаты берилет. Ошонун эң жакшы сыпат бул сүйүктүү пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сыпаты, анын жөнөкөйлүгү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын анын адамдарга болгон мамилеси кандай болсо, пайгамбарыбыздын ахлагы бейиштин ичинде болот экен. Бейиштин ичинде киргендер сүйүктүү пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын ахлагы менен жүрүшөт экен. Пайгамбарыбыздын. Демек, муну менен эмне түшүнөбүз? Барыбыз бейишке киргизгелеби? Бейишке киргизгелеби барыбыз? Машалла, машалла. Алла баарыбызды бейиштик кылсын. Кандай эле ушул жерде биз отурабыз азыр. Кандай эле биз ушул жерде субханалла Алланы улуктап, пайгамбар саллаллаху атабыз. Эми ушундай эле Кудай буйрса бейиште бололу бар. Кудай буйрса. Алхамдулилlah. Айтайын деген эмне экен? Кимде ким бейишке киргизге болсо, пайгамбардын аркасында эрчисин деген сөз айтып келди. Анткени Алла Таала Куранда усватул хасана, жетишерлик үлгү, эң жакшы үлгү эмне деди? Бул пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Усватул хасана. Бул пайгамбарыбыздын ээрчү. Сиз менен биздин жашообуздун оңолушу экен. Алымдар айтат, толук дин менен жашагандар дейт, бул толук бактылуулар. 50% дин менен жашагандар 50% бактылуу дейт. Караңыз, субханалла. Ал эми эң бактысыздар булар эмне экен? Дин менен жашабагандар болуп эсептелет. Катуу сөз бекен? Кээ-бирлердин жашоосунда дин жок, азыр ушул жерде отурганбыз. Жашоодо дин да жок, кээ-бирлери такыр ойлонгон эмес. Дин жөнүндө такыр ойлонгон эмес. Бирок эмне бактылуулукту башкадан издеп жүрөт. Ушул жерге келип, көп акча таапсам, үй алсам, машина алсам, айфон алсам, аялдарды алсам, анан бүтүп калат, бүттү, желание бүттү. Бүттү, желание жок ар жагы. Үй алдың да, керектүү нерсени алдың. Эмне болдуң? Андан кийин аял алдың, аялдарды алдың мейли. Эмне болду? Субханалла, желание түгөндү. Экинчи, үчүнчүсү айфон алыш керек болчу, алдың, машина алдың, болду, бүттү. Эми адам убактылуу гана бактылуу болду. Билесиздер, субханалла, кандай үйдө ремонт кыла турган болсоңор деле, укмуш ремонттолгон үйгө кире турган болсоң, ошону аябай мелкий нерсесинен бери, мындай жана иштеп аткандар бар неметтиң, акчасын бербей, биягын кыйшак болуп калып, жок бербейм деп, кыйшакты түздөттүң кайра, анын акчасын жокко өзүңдүн счетуңан жасайсың деп турабы? Же болсо субханалла ушундай бир жасадың, бардык нерсени кылдың, кылгандан кийин, ошол үйгө киргенден кийинчи гарантия берем, субханалла. Ошол үйдө эки эле күн ошону карайсың, ошол мындай кыйшыгын түзүнчү, андан кийин көнүп каласың, болду. Болду сени, субханалла, сен ал үйдө бактылуу, ушу бактылуу болом деп ушул ремонттогонсуң да. Бактылуу болом депчи. Бирок Алла Таала ушундай алып койду. Сенин субханалла бакты, мындай бир кичинекей бир дофамин деп коет, адамда сүйүнүч гормонун көтөрүп койду, болду, бүттү. Ал эми ушундай нерсе менен адам нерсе менен бактылуу болом деп 2 этаж кургун, 4 этаж кургун, касыр болсун, тим эле укмуш болсун, мынекей адам бул үйдө бактылуу боло албайт экен. Машинанын эң жакшысын алып келдиң. Машинанын эң жакшысын алдың. Кайсы машина жакшы болсун, мейли. Алдыңкы 24 болсун, жылкы болсун. Алып келдиң, эмне болдуң? Ушундай карадың, сүйүндүң, бияк бастың, бирок көчөгө чыгып 2 күн айдагандан эмне болду? Ал кадимки машина болуп калды, болду. Нерсе да турабы? Анткени нерселерде эч качан адам бакыт таба албайт. Эң мисти алдың дүйнөдөгү. Бардыгын эмесин алдың. Эң жакшысын алдың. Эң сулуусун алдың, машалла. 60-90-ын алдың деп кой. Алдың. Эмне болду? 2 күндөн кийин субханалла, сенде дин болбогон себебиненчи, кантип мамиле кылыш керек билбеген себебинен сен өзүң бактысыз болуп калдың. Сен ал жүрөгүңө түнөк таппай калды. Аллаху акбар. Колуңарга эмне алдар? Чуркап бардыңарда эң аз 16 чыкты турабы? Барып алдың, айфон 16 алдың, ушундай карадың, тигиндей карадың, биян карадың, уже чукулап бүтсөң баягыдай экен да. Эмне болду? Бактылуулуң жок калды сен. Сүйүнүч жок калды. Ошонун себебинен бул дүйнөдөгү нерсе, бул дүйнөнү жалган деп айтканыбыз ушул эки. Бул дүйнө адамдар бактылуулук таба албайт. Бирок мен айткан жокмун, окат кылбагыла деген жок, мына, угуп атасыздарбы? Аны кылбагыла деген жокпу, субханалла. Эгер ошо жаш үйгө кирип аткан үйүңө мел 5 этаж үй болсун, машаллах. Эгерде сенде дин болсо, пайгамбарыбыздын жашоосу болсо, пайгамбарыбыздын адеп ахлагы болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй жашоо болсо сенде, сен ошо үйдө бактылуу болосуң.
Эгерде сенин үйүң эчтекең жок, мындай эле бул жерде кичинекей бир бурчта бир нерсе, мындай 4 бурчтук нерсени жасап алдың, сенде дин бар, колуна эчтеке жок, кедейсиң, субханалла. Жок, нөл. Кайсы жака барсаң да сен жашооң болбой атат, ишиң жүрүшпөй атат, тыйнып атат. Бирок эгерде сенде дин боло турган болсочу, сен жашооңдо пайгамбардын жашоосу боло турган болсо, анда сен ошо кичинекей кычыкта дагы, субханалла, кичинекей момундай бир кичине избушка деп койсоңарбы, лачуга деп койсоңарбы, ошонун ичинде бактылуу боло бересиң. Ушундай нерсе. Эң акыркы моделдеги машина айдап жүргөн адам дин болсо, бай болуп туруп, дин болсо, ошол адам ошонусу менен бактылуу болот. Эгерде кимде ким субханалла ошондой эч акыркы машинени мүнүп барсаң, улам токтоп калып аткан болсо, улам түртүп бензин түгөнүп калгандай улам түртүп аткан болсоң дагычы, эгер сен динде болсочу, ошо машинени айдап эле бактылуу боло бересиң. Жүрөгүңдө тынчтык, бактылуулук деген эмне десе, алымдар айтат, бул жүрөктөгү тынчтык дейт. А улуу кудуретти Аллах Таала ушуну айтып аткан. Силердин жүрөктөрүңөр Алланы эстөө менен гана өзүнүн калыбына келет дейт. Тынчтык да бар, түнөк да бар. Демек, кимдин жүрөгүндөчү Аллага болгон сүйүү болсо, пайгамбарыбызга болгон сүйүү отурган болсо, жүрөк тынч болот экен. Жүрөгү тынч адамдар эмне кылат десе, жүрөгү тынч адамдар субханалла бул дайыма ийгиликке жетет. Ийгиликке жетет, сөзсүз жетет. Анткени жүрөгү тынч адамдын акылы тунук болот. Акылы тунук болот. Жүрөгүндө коркунуч болбойт. Коркунуч болбойт. Демек ушундай нерсе. Мен биякча кеттим. Эмне үчүн айтып атам? Анткени себеп субханалла бактылык жөнөсү кетти. Толук дин менен жашаган, 100% толук дин менен жашаган адам толук 100% бактылуу болду, туурабы? 50% эми өзүңүздүн аз эмеңизди чыгарып көрүңүз. Сиз канчалык жашайсыз? Дин менен канча жашайсыз? Канча процент жашап атасың? Канча маал намазың бар? Канча сен субханалла орозо кармап жүрөсүң? Канча Куран билесиң? Канча зикир билесиң? Канчадан бери субханалла тооба кылдың? Карап көрөм. Эми карап, ошол эле мезгилде канчадан бери арак ичип жүрөсүң? Канчадан бери наша чегип жүрөсүң? Канчадан бери наркотик чегип жүрөсүң? Канчадан бери сен аялыңды сабап жүрөсүң? Канчадан бери балаңды сабап жүрөсүң? Канчадан бери субхан тапкан акчаңа береке болбой атат? Канчадан бери иштеп атасың, бирок сени алдап кетип атат? Карасаң? Аллаху акбар. Сен эмне кылып атасың? Бактылык табам деп аракты ичип атат. Бир аз кайф үчүн, туурабы? Апийимди чегип атат субхан бир аз убакыт үчүн, бир нече убакыт үчүн. Bir 10 minut, 15 minut, 20 minut, 1 saat kayf aldı, boldu, büttü. Жоқ kaldı, turar mı? Allahu Ekber. Peygamberimiz görsetip ketken жашоо мындай эмес тугандар. Peygamberimiz кээ айтышы мүмкүн да. Мындай биз холодный расчет кылган үйрөнүп алганбызда, жашообузда холодный расчет деп коет го мындай. Эми мындай мен жашоом эмне тишиң бар дейт да, туурабы? Кээ азыр мисалы мен айтып аткан нерселер бар. Ошону даже ойлонуп койгон жок. Бул менин проблемамды билмек беле деп айттыңар. Менин проблемамды бул билмек беле. Мен ушул проблема болгон үчүн мен ушундай кылып атам. Эгерде ушул менин проблема болгон, мен муну кылбай коймокмун. Бул молдо сүйлөй кетет аз деп атат да. Чын айтам, ушул нерсе оюңара келди азыр. Ушул жерде жүрөбүз, биздин проблема билбейт бул деп атасыңар. Жок, субханалла. Диндечи, дин ушунча назик жана ушунчалык катуу, ал бардык проблемадан чыгышка мүмкүнчүлүк берет. Эгерде сен динди жакшылап түшүнө турган болсоң, Аллах Тааланын динин жакшылап түшүнө турган болсоң, анда ушул акыбалдан чыгасың азыр. Азыр карыз болуп турган адам карыздан чыгат. Кыйналып турган адам кыйналыштан чыгат. Ушундай бир жан дүйнөсү батпай турган адам да ушул эгерде динди түшүнө турган болсо, чыгат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакшы бир айтканы бар. Алла Таала кимге динден түшүнүк берген болсо дейт, факих болгон болсо, динден түшүнүк болгон турган болсо, ал адамзаттардын ичинде эң улуусу жана эң туура жолдо жүрүүчүсү болот экен. Динди түшүнүү деген кандай? Динди субханалла адамдар мындай ар кандай ойлонушат. Бул арам десең эмне үчүн арам? Бул адал десең эмне үчүн адал? Муну мынтпе десе эмне үчүн кылбашым керек? Муну кыл десе эмне үчүн кылышым керек дейт, туурабы? Сыр автоматик ушундай суроо болот, туурабы? Келип алып мисалы алса, муну кылбай койсом эмне болот экен? Кээ бирлер айтат мисалы алса, тиги кылбай эле жүрбөй, мен деле мен билем молдолорду дейт го кээ бирлер. Мен билем молдону тигини момундай дей берет, туурабы? Уже мындай айтканда дайым такай биз ушул нерсени мындай айтылып келаткан нерсеге антини айтканга аракет кылабыз да, анти. Мындай айтканда сразу өзүнүн коргоо системасы иштеп баштайт да. Мисалы баняга түшүп турганда сууга секирген, жана муздак сууга секирсең эле эмне болот? Денең эмне болот? Үшүйтөт, туурабы? Кайра чыкканда барсаң, дене ушунча катуу иштеп баштайт, каның батпаса, аны ден соолук болуп калат, туурабы?
Ошондой эле дене иштегенде эле адамдын акылы дагы качан ага жакшы нерсе айтылганда ушундай кыл дегендечи мындай деле кылып жашап атпайбы деген нерсени автоматически антитез чыгарат экен да. Ошону менен шайтан келип бизди колдонуп кетет. Ошону биздин напсибизди айтабыз. Ошо биздин напсибиз дайыма субханалла бизди эмне кылганга аракет кылат экен? Бизди артка тартканга аракет кылат. Дин менен жашаткысы келбейт. Дин менен жашаткысы келбейт. Чын бул жерде отурган көпчүлүктөрү мисалы укканы келдиңиздер, бирок дин менен жашагыңыздар келген жок. Эми ушул нерсени ойготолу эми машалла. Аракет кылабыз ойготконго. Кантип мен дин менен жашап кетем? Кантип мага бул дин кандай нерседен жардам берет? Бир күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында бир сахаба келди. Келип туруп, "О Алланын элчиси, мен жүрөгүм оорутат. Мен кайгыга батып кеттим. Мен жашоодо эмнеди бир рахат ала албайтам. Бир адам менен ушундай бир болсом да бир көңүлүм толбойт эмнегедир. Бул дүйнөдө мындай менден өткөн бактсыз жок болуш керек. Мен ушундай бир кыйналдым, мен кысталдым. Мен жан дүйнөм ордуна келбей атат." Dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат экен, "Эй, бери карачы сен мага. Мен сага ушундай бир нерсе үйрөтөйүнбү?" дейт. "Ушундай бир сөз үйрөтөйүнбү? Ушундай бир келиме үйрөтөйүнбү? Эгер сен ушул келимени айта турган болсоң, сен ушул нерседен кутуласың" dedi. Айтыңыз Алланын элчиси. Бирок бир шарт карасаңыз эми пайгамбар кандай мен оозум менен азыр пайгамбар силерге кайрылып атат. Анкен алулама варасатул амбия да турабы? Кичине бир нерсе билген адам бир аят болсо дагы жеткизиш биздин милдетибиз. Биз айтып аткан сөздөр Алланын китебинен, пайгамбардын сүннөтүнөн болот. Эгерде азыр силер арабча сүйлөп, анан кайра кыргызча которуп, анан ушундай кылып баштай турган болсомчу, убактыңыздар башкача болот. Кээ арабчаны түшүнбөй же кыргызчаны түшүнбөй ортодо калып каласыздар. Ошон үчүн таза өзүбүздүн тилибизде сүйлөп берип атам. Боло береби? Машалла, жеңилирээк болот. Дегенде айтып аткан, "О Алланын элчиси, айтыңыз. Кадимкидей эле мынакей, силер менен бизге кайрылып аткандай. Пайгамбар сага айтайынбы, сен кутулгуң келеби ушундан?" Дегенде, "Ооба" деди. "Айтыңызчы." Дегенде алдар айтат, ушул сөздө бир жан бар дейт. Ушу сахаба ошол замат талап кыл дейт да. "Ооба, мен ушу муктажмын. Мен ушуну кылышым керек азыр. Мен ушу пайгамбар айтты, мен ишенем. Пайгамбар айтты, мен ушуну кылам. Ушул нерсе болсо, мына сиз динден түшүнүк башталды сизде. Жан дүйнөңүз ойгонуп баштайт. Эгерде сен азыр угуп кой эле жөн ушинткен турбайбы деп кой да ушу дуаны жазып коюш керек экен. Анан тартып алгандар болсо анан жөнөтүп койгула эсүрчү деп кетти, уйку басат да бир мындай чыгып кетип калды, болду. Эч ким билбейт. Бирок кара, ойгон эми. Пайгамбар эмне деген айтып берейинби? Үйрөнгөр келе атабы, аркасы такыр үйлөнгөңүз келген жок. Машалла. Айталыбы арттагылар? Машалла. Аллахумма гфиратука аусау мин зунуби ва рахматака аржа инди мин амали dedi Пайгамбар. Карасаң кандай сөз айтат экен? Аллахумма гфиратука. О Алла, сенин магфиратың, сенин кечиримиң дейт да, менин дейт күнөөмөн дагы субханалла улуу дейт, чоң. Аржа инди мин амали, мен амалдарым дейт да, сен ушундай рахматыңа, мээнетти сенин берип турган жакшылыгыңа жетпейт, мен өтө аз амал кылып атам. Мен ушунчалык зулумчу кылам өзүмө, ушундай күнөөм ушунча болсо, мен эч нерсе кыла албайм бул жагынан. О Алла, сен мени кечир. Мен күнөөмдү мойнума алдым dedi. Ушуну айткын dedi. Бир нече убакыт өттү. Абу Давудда келет бул. Келип туруп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баягыдан сурады. "Эмне болду сен? Кандайсың?" дегенде, "Я Расулалла" дейт. "Мен акыбалым оңолду" дейт. "Мен жашоом оңолду. Мен жүрөгүм тынчып калды" дейт. Эмне себептен десе, алымдар ушундай түшүндүрөт экен. Анткени ал сахаба дейт да, ошол замат барды. Өзүнүн кемчиликтерин ойлогон экен. Өзүнүн кемчилигин. Билесиздер турабы? Куранда Алла Таала аят айтат. Аяттын мааниси ушундай. Силерге келген кайгы касырет, мусибат, оорчулуктар, кайгылар, капалар, проблемалар бардыгы силердин күнөөңөр себеп дейт Аллах Таала. Сонун сөз. Демек ушул жерде отурган бардыгыбыздачы эч ким олия эмес. Бирок субханалла бардыгыбыздын күнөөбүз бар экен, унутпайлы. Кимде ким өзүнүн күнөөсүн гана мойнуна алганда,
мен күнөөлүмүн, мен кылган нерсем туура эмес экен деп туруп, мен ушул жагыман туура эмес кылган экенмин дегенде, мына ошондо иншалла ошол адамдын жашоосуна Кудай Таала келет экен. Алла Таала өзү, "О апендим, сен күнөө кылдың" деп күтүп турат экен. Алла кечир мени, мен мойнума алдым дегенде, Алла айткен мен кечирдим, эми жеңилдик келет экен ошондо. Оңойлуу экен. Болгону күнөөнү мойнуна алыш керек. Аз мисалса, мен айта турган темама келатам иншалла. Эмне үчүн муамалат дедик? Эмне үчүн субханалла? Эң биринчи аз айтып аткан нерсе. Сени менен менин жүрөгүм, көчөндө мен айтып бердим бул жөнүндө. Караңыздар. Биздин жүрөгүбүз бобу түрүү экен. Мына бобу. Адамдын жүрөгүндө 40 000 нейрон бар экен. Узловой нейрон деп коет экен. Врачтар болсо билет. Ошол жан нерв клеткасында толо экен. 1991 жылы ушуну изилдеп чыгышкан экен. Ушу жүрөктө өзүнчө иштеп турган акыл бар экен, мээ бар экен. Карасаңыз мындай. Эми бул башыбызда турган мээден дагы мына ушул жердеги турган ушул кичинекей мээ деп коет экен. Муну врачтар бул жүрөктөгү мээ буну башкарат деп коюшат экен. Изилденген, заманбап, азыркы заманда изилденген. Эми мына ушул жер аябай көп нерсени чечет экен. Бирөөнү жакшы көрүп калдыңбы? Мээң менен жакшы көрбөйт экенсиң да. Бояк менен жакшы көрөт экенсиң. Бирөөнү жек көрүп калдың, акылың менен жек көрбөйт экен. Бул жер менен жек көрөт экенсиң. Бирөө менен урушуп кеткен болсоң, мээң урбайт экен, бул жериң уройт экен. Карасаң кандай нерсе? Адамдар инсульт менен инфаркттын айырмасы бар экен да. Адамдар инсульт болгондо, баягы адамдын мээсинде кан тамыры үзүлүп кетет го. Ал мындай айткан бул дүйнө капаланган үчүн эмес экен. Айлануу менен чоң айлануу менен кичинекей айлануунун ортосунда айырма болуп калганда өзүнөн өзү үзүлүп кетет экен. Бирок инфаркттын бардыгы тең адамдык бири-бирине мамиледин үзүлгөндүгүнөн аябай капа болгондон болот экен. Ушул жерден инфаркт болот экен. Жүрөк кармап коет экен. Көрдүкпү кандай нерсе? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ат-тақва хахуна деп таквачылык бул жерде, таквачылык ушул жерде деген экен. Таквачылык деген эмне десе бул араб сөзүн которгондо калкан деген маани берет. Таква деген сөздү которгондо эмне деген маани берет экен? Калкан. Эмнеден калкан десе, ошол сенин жүрөгүңө келаткан бузукучулуктан болгон калкан экен. Ошол себептен Алла Таала бизди билет, биздин бузулуп кетишибизди. Тагдырда эле жазылган нерсе бар, баары нерсе ким кандай боло тургандыгы. Бирок Алла Таала субханалла биздин ушу жүрөгүбүзгө сени менен мен бузуп кете турган ушундай бир кандай эле кичинекей бир карын майды бир кумалак чиритет деп коет бизде, туурабы? Бир кумалак чиритет. Сенин менен кичинекей күнөөбүз субханалла бул жерди бузуп койбосун деп Алла Таала ошон үчүн 5 маал намазды өз убагында коюп койгон. Намаздар кайсы убакта билесиңерби? Намаздын ар биринин өз убактысы бар. Намаздын ар биринин өз убактысы бар. Убакытка коюлган. Дин жеңил, оор эмес. Намаз окуп баштадыңбы, сен калканды тургуздуң. Эми кара. Андан кийинкиси Алла арам деп койду. Алла арам деди. Чочконун этине адалбы, арамбы? Арам. Арак адалбы, арамбы? Не, азыр айтып атасыңар, арам да. Мындай акырын мындай, иши мындай сөз тийгизбейин да. Ал укпайт субханалла. Ал арам болгон нерсе. Астагфирулла. Сөз тийгизгиси келбейт. Бизде кээ бирлер бар го эмнесе. Ай, ичесиңби сен? Ичем, эмне ичесиң? Эми кез-кезде тойлордо дейт го. Ошо кез-кезде тойдо ичкен арам. Арактын субханалла бир тамчысы дагы, аны океандагы, Лена деген дарыя турбайбы? Ошончолук болсо да арам. Жамгырда отуруп бир тамчы түштү өзүңө, ошол да арам. Эгер атайлап ичип алган болсоң, субхана Кудай сактасын, намаз биле оор. Алла Таала субхана арам деп койгон нерселери эмне экен? Бизге калканчы экен. Арам деди, тыйылдың, өзүңдү тостуң. Жүрөк мына ушул жерде боо мээге жолотпош керек. Боого кирип кете турган болсо, жүрөгүң субханалла эмне болуп калышы мүмкүн экен?
быт-чыт болуп, эмне кыларың билбей каласың. Устаздар дайыма айтат эле, мен сурай берет элек. Устаз, адамга, бизге эмне, момундарга, мусулмандарга эмне зыян берет, эмне пайда берет дегенде, бир жолу сонун жооп алгам да мен. Абдыхалил деген дамыла бар, устазыбыз Кара-Балтай Ислам институтунда, ошо ректор, ошо таква өтө ушундай тарикат менен бекем болгон адам. Субханалла, устаз Эрмек билип ал дейт эле. Момунга, мусулманга зыян бере турган нерсе бир эле нерсе болот, күнөө дечи. Күнөө ал эми пайда бере турган нерсе бул сооптуу иштер дечи. Болду. Эки эле бөлүнөт. Сен жашооңдо пессимист болуп атасыңбы, жашооң кыйналып атасыңбы? Кыйналып, эмне кыларыңды билбей, кайсы жерден баштарыңды билбей, үйүңө барсаң батпайсың, сыртка чыксаң эмне кыларыңды билбейсиң. Демек субханалла сен күнөө кылдың. Күнөө кылдың субханалла. Ошол күнөө сага зыян берип атат. Сөзсүз ошонун аркасынан тоба кыл. Анткени Аллах Таала маанисинде, Куран маанисинде бир жаман иш кылып алган болсоңор, анын аркасынан ошол заман жакшы иш кылгыла деп өкүм кылган. Жаман ишиңерди жууп кетсин дейт. Жаман ишти жууп кетиш үчүн кылдың күнөө айтты. Кээ бирде мен айтам, күнөө деген нерсе бар, кабир ва саир. Чоң жана кичине күнөөлөр бар. Бирок күнөө эмес, бирок Аллага жакпаган, пайгамбар жакпаган нерсе бар. Ошонун бирөөсү эмне экен? Бул жалган айтуу. Калп айтуу. Калп айтуу. Биз азыр калпты мындай 101% айтабыз. Мындай 100% айтпайбыз биз азыр. 101% айтабыз. Билесиң ошону? 99% эмес, 101% ушул баарыбыз тең алдамчыбыз азыр. Брат жетип калдым дейт го. Өзү Красноярскта жүрөт. Эң эле жөнөкөй нерсе да. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атканда, караса, кимде-ким дейт, кимде-ким тамашалап болсо да калп айтпаса, тамашалап болуп дагы. Мына тамашалап деле шутку. Орусчада түшүнүш керек да силерге. Эгер калп айтпаса, мындай тамашалап болсо да калп айтпаса, кичинекей бир калп айтпаса, бейиштин Фирдаус деген бейиш бар. Бейиш ушундай жер. Ал жерде жок деген нерсе жок да. Ал жерде бар нерсе бар. Эмне калайсың болот? Бул дүйнөдө кыймылдап аракет кылып аткан нерсеңдин бардыгы тең субханалла ал жакта түгөнөт. Кыймыл жок. Рахат, кайф. Бүт нерсе бар. Мына ошол жерде субханалла Фирдаус деген бейиш бар. Ошол так ошо Фирдаустан ортосунан бир үйдү, бир касырды, балким билбейм ал каякта касырлар канча болорун. Бир эмеде айтылат, 70 эшиги бар дейт. Бир эшигин ачсаң ар жагынан 7 эшик турат дейт. Ар бир комнатанын ичинде субханалла сен каалаган бүт дүйүм бүт нерсе бар. Акылың жетпейт да. Ушунча чоң. Ошондой касырды пайгамбар убада кылган. Сарайды убада кылган. Сарай дегенде кандай сарай десе ушунча чоң, кенен, акылы жетпей турган үй. Аллаху акбар. Тамашалап болсо да калп айтпаса дейт. Демек биз мусулмандарчы, негизи эле мусулман, сиз менен бизде ушул нерсе мурун болгон эмес. Ушул нерсе болгон эмес. Мен Олиянын атын унутуп атам, бирок таланттамын эскертип коюш керек. Алымдардын бириси жаш кезинде сабак алууну каалап, түшүндө көптөн убакыт ушул бир устазды көргөн экен түшүндө. Түш көрүп туруп айтат экен, мен дейт, ошол устазга барышым керек, апасына айтса, апасы ушунча такыва адам экен, субханалла, балам, сен илим аласың, бирок унутпагын балам. Эгерде сен калп айта турган болсоң, эч качан илим ала албайсың балам. Деп туруп, анан ошол сапарга жөнөтүп атканда, ушу колтугуна 7 алтынды тигип бериптир. Алтын. Үйдө болгондун дагы бир эмеде 40 деп келет экен, 20-сын тигип берди деп экен, 7-си, мен 7-ге токтолдум. Атасы жок экен. Кийин алып бараткан мезгилде жолдон кетип баратканда каракчылар жолго түшүп болуп, ошол кетип бараткан бардыгына тең кол салыптыр. Эмнең бар канакей, баарын чыгарып тартып алып, ушундай кылып өлтүрбөйт, тартып алып. Анан кийин акырында баягы баланын жанына келип, "Эй, сенде эмне бар?" десе, "7 алтыным бар" дептир. Эми кичинекей бала турса мындай, "Ай, эмне калп айтасың?" "Жок, калп айткан жокмун." Бачар деп кетип калат. Ар жактан бирөө келет, "Эмнең бар десе, 7 алтыным бар" дейт. 3-4 7 канакей.
Баягы кичинекей бала эмне болмок эле. Ар түртөт берди. Анан ошол мезгилде баягы каракчылардын башчысына алып барышыптыр. Моунун 7 алтыны менен бар деп атат. Эми бул кичинекей бала десе, ey бала дейт, канча алтының бар десе, 7 алтын бар. Каякта десе, колтугумда дептир да. Баягы тешип көрсө 7 бар экен. Айтат экен, ey, сен айтпай койсоң биз таппай калат элек десе, мен апам дейт. Калп айтпагын деп айткан. Калп айта турган соң илиң жуппай калат балам. Калп айтуу Аллага, анын пайгамбарына жакпайт деп айткан. Ошо себептен мен калп айта албайм дейт. Дегенде каракчынын башчысы кылычын тыштап, бардыгына тең, бардык тартып алган нерсени кайтарып берле, мен тооба кылдым. Алланын өкүмүнө баш ийдим мен. Эгер ушу кичинекей бала дейт, кичинекей бала ушунчалык деңгээлде калп айткандан коркуп аткан болсо, сообуна ишенип аткан болсо, ушунун аркасында жаман нерсе бар экенин билип аткан болсо, ушунча жашка чыгып алып, биз ушунча каракчылык кылып жүрүп, кантип Алланын алдына рахмат, Алланын райына жетишебиз деп, ошол күнөөсүн тыштап, ошол замат субханалла башчылыгын айт, каалаган башчы болор эле, мен кетем дегенде барды айткан жок дейт. Биз сиздин аркаңыздабыз. Сиз биздин башчыбыз болчусуз. Жаманчылыкта да башчыбыз болуп жүрөсүз, эми жакшылыкта да биздин башчыбыз болосуз деп, ошол замат субханалла ыйман келип тооба келтиришкен экен. Тооба кылышкан экен. Ошол аалымдын келе Абдул Кадир Джейлани экен. Абдул Кадир Джейлани ушундай бир чоң бир аалым болуп, акырында мына кутуп даражасы ушундай бир ойлалардын эң улуусу болгон адам субханалла, мына ушундай кичинекей кезинен каракчылардын ыйманга келишине бир сөзү менен себепкер болгон экен. Апам мени калп айтпа деген. Калп айтуу Аллага, анын пайгамбарына жакпайт деп айтты. Жакшы экен? Кыргызда болсо калптын казаны кайнабайт деп айтабы? Кимиңер мисалы жалаң калп айтып жүрүп, казаныңар кайнады ушул жерден келип. Кол көтөрүлөчү. Калп айтып атып субханалла. Эч кимдики турабы? Демек, адам менен мамиле кылганда эч качан субханалла калп айтпагыла тугандар. Жүрөгүңөрдү калканыш менен тосуңар келсе, тилиңди, дилиңди, акылыңды тыйгын. Тилиң калп болсо, дилиң тастыктайт, акылың ошону көздөй басып баштайт. Кимдин тилинде калп боло турган болсо, уккула жакшылап. Кимдин тилинде калп боло турган болсо, анын дили бузулат дейт, даамы бузулат, жүрөк бузулат. Жүрөк бузулган акылы дайыма экинчи жолу калп айтып баштайт. Устаздар айтат, эмне үчүн ал экинчи жолу калп айтат десе, анткени биринчи жолу айткан калпын жабыш үчүн болот экен. Ал адам экинчиден кийин үчүнчү кайра сөзсүз калп айтат дейт. Эмне үчүн десе, балдыгын айткан эки калпын жабыш үчүн. Ошентип ал калп айта берип, акырында субханалла эмне болот экен? Каддаб, жалганчы деп жазылып, кыяматта Алландан тирилип калат экен. 1986 жылы Францияда бир чоң ачылыш болуптур. Францияда, каякта экен? Францияда бир ачылыш болуптур. Ал ачылыш ушундай экен. Бир нейрохирург аял ушу адам калп айтканда, анын башында ушул бул жерде мындай бир кара кызыл точка пайда болот экен деген чыгарыптыр. Мына ушул жерде мына кызыл точка. Ошо кызыл точка эки мен мындай айтканда үчкө бөлүнөт да, эмне турабы? Оң, сол, анан арткы. Ушунун экөөнүн ортосунда мындай бир кызыл нерсе пайда болот. Ал бир адамдын баш ооругандыгын жөнүндө башы ооруп келгенде, анын башын баягы томография нерсеге тартканда, ушул жерде бир нерсе кызалганын көрөт. Аны изилдеп баштайт. Сурайт, сиздин аялыңыз барбы десе, баягы аялым бар дейт. Караса баягы бар дегенде, баягы эмеде тарткан нерсеси кайра кызыл жоголот түшкөн да. Андан кийинкиси айтат экен, сиз дейт ушунда каякта иштейсиз десе, мен банкта иштейм дейт. Банкта иштейм дегенде, баягы тартылганда кайра кызарып кетти. Ошон бир нечеден кийин анан моунуңуз эмне үчүн сиз мындай айттыңыз деп кызылгенде, сиз моунда калп айттыңызбы, моунда чын айттыңызбы дегенде, баягы айтат, ооба, мен моунга калп айттым, ооба, чын айттым дегенде, ошентип анан кийин жазып Нобель премиясына койгон экен. Бирок Алланын кудурети ушундай экен, субханалла, Алла Куранда субханалла өзү айтып койгон экен муну. Бул нерсени жана Нобель премиясын берип аткан жерде да мусулман да аалымдар отурат. Ушул исламда барбы жокпу деп. Мына ошол жерде Алла Таала Куранда маанисинде биз аларды кыямат күнү жалганчыларды мөөр басылган акыбалда
чакырып алабыз. Biz аны билебиz дейт. Алар мөөлөр, жалганчылар, каддабун алим, акыйкатта эң улуу каддаб, жалганчы бул шайтан. Ал эми шайтандын жардамчылары, балдары бул дүйнөдө кез-кезде болсо да калп айтып койгондор болуп эсептелет. Кыяматта ушундай бир пешенесинде мөөр басылган акыбалда келет экен туугандар. Эмне үчүн мен дагы айтып атам? Жана айттым, турабы? Карагыла. Мен экинчи жолу айтып атам. Адамдар менен Алла жараткан махлуктар менен, мейли ал якут болсун, мейли орус болсун, мейли кыргыз болсун, мейли кайсы бир американец болсун, ушулардын бардыгыбыз тең, ошол адамдар менен калп менен мамиле түзө турган болсок, ошонун аягы дайыма өкүнүч болот. Өкүнүч болот. Аялыңды алдайсың, балдарыңды алдайсың, бала жөнүндө алдаган жөнүндө айтпайм. Бияка келем азыр иншалла. Тажап кетелексиздерби? Иә. Точно тажаган жоксуздарбы? Эмнедир көздөрүңөр каймактап баратат да? Болду, эми калп айтпайм деп окшойт, иншалла. Кудайым буйрса. Мен 10 мүнөт эметебиз, анан суроо жооп турат. Кимде суроо боло турган болсо, жазып жөнөтүп койгуңуздар эмтен эле, жазып жөнөтө берсин, машалла. Суроо жооптор болсо жакшы болот, көп пайда болот. Bir günü bir sahaba mınday bir belekti alıp alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janına geliptir. Gelip turup kalsa Peygamber bu emne dese belek deptir. Bu emne belek dese aytatken subhanallah bu men 10 balam var. Oşon birөөsүн жакшы көрөм деген экен. Men mынакей subhanallah bunu ошого берейин деп атам десе Peygamber калган балдарыңа жок бу дептир. Я Алланын элчиси, калгандарын эле жакшы көрбөйм дептир. Калгандарын жакшы көрбөйм. Десе пайгамбар же баарына бергин, же болсо бербегин деп айткан экен. Көрдүкпү андай нерсе? Демек субханалла, сен оюңда мисалы бирөөнү жакшы көрүп, калган 9-ону жаман көрүп турсаң да калп эле күлбө деген сөз ал. Имам Бухари рахималлаху таала bir hadisти алуу үчүн 500-600 километр басып барган экен, жанында шериги менен. Ошол хадисти айткан табийиндерди издеп тапканда анын жоктугун көрөт. Каякта десе талада жүрөт. Төөсүн атын кармаганы кеткен эмиш. Барса караса баягыл адам мындай этегин алып биз деле ушундай кылганбыз го, билесиздер, этекке мындай эме кылып койчусу, дагарага, илегангабы, же эмнебиз дагы, эмне кылып коебуз? Таш текебиши мындай баягы салып алып турган, мындай кылсак аттар, төөлөр чуркап келчү эле го. Уйлар, музолор, козулар деле ушинтип этчи. Эми субхана ошентип алып баягы ушинтип жүргөн экен, атты кармап алып келсе, имам Бухари сурайт экен. Сиздин этегиңиздеги буудай кана десе, жок деп, мен муну жаш кезинде ушуну көндүрүп койгом. Азыр эми субхан муну өзү эле чуркап келет, биз муну көрсөтүп койсок десе, баягы жанда шерги айтат экен, эми жүр кеттик дептир. Бу хадис тукпайбыз, жок, кеттик. Анын бири жок, ушунча километр, ушунча сапар кылдык, ушунча күн сапар кылдык. Эми айтчы дейт. Эмне үчүн албай койдук десе, көрдүңбү дейт. Бул адамды эмес, төөнү алдап коет экен дейт да. Эми мындан кантип алмай, бул жалган муну айткан нерсеси деген. Ошон үчүн биздин айткан пайгамбарыбыздын айткан ар бир сөзү иснат санат деп коет. Ошон цепочканы айтылат. 10дон ашкан болсо мутаваттир болот. 10дун бери жака турган болсо сахих болот. Ошентип келет. Анда акырында мындай болот. Кээ бир убактар хасан хадистер болот. Кээ бир болсо заиф хадистер болот. Алсыз хадистер болот. Жалган хадистер болот. Ошол деңгээлде изилденип, бир адам кичине калп айтып отурган болсо, шариятыбызда бир дагы сөз пайгамбарыбыздан алынган эмес. Ошонун себебинен пайгамбарыбыз кимде дейт, менин атыман дейт, жалгандан хадис айтып турган болсо, тозокто өзүнүн ордун таба берсин деген. Жалгандан. Көрдүңүзбү мына, кээ бир убакта субханалла биз айванды да алдабашыбыз керек экен. Бул нерсе эмне, кээ бир дагы жана башында айтканда айтайын деген нерсе ошол эки, кээ бирлериңиздер эмне иши бар дегендей кылып атат. Жок. Киши олор киши менен иши бар дейт туурабы? Киши болбос киши менен иши жок дейт. Ошон себептен субханалла биз силер менен ишибиз бар, силер биз менен ишиңер бар. Айтып аткан нерсе оозуман эмнегедир ушул жана жанаттан бери чыгат. Мен башка нерседен даярданып алган болчумун. Жанаттан бери жалган жөндө чыгып атат. Түшүнбөй койдум эмне экенинчи. Жанда токтойын деп токтоно албай атам да ушул жөндө. Токтойын деп токтоно албай атам.
Демек субханалла ушул жерде мындай жалпылай түрдө ушул нерсе көбүрөөк окшойт деп коем. Кудай сактасын. Наузубилла. Наузубилла, Кудай сактасын. Мен баарыңар чынчыл деп эсептеймин иншалла. Пайгамбар зат жалганчылык дейт, жалганчылык ушундай бир дарак дейт. Анын дарактын тамыры жерди ороп алган дейт, 7 катар жерди. Анын шактары дейт, тозоктун ичинде, анын мөмөлөрү заккум дейт. Көрсө субханалла, адам бул дүйнөдө дагы ушундай жашоосун караңгы кылып, жана жерди оротуп алып, адамдын иш оңолбой, жашоосу оңолбой, же өзү оңолбойт, же башканы оңолбойт, өзгөнү оңолбойт. Ушул рахат эмес, жалганчылыктын себебинен береке жок жашоодо жашайт экен да. Ошону менен субханалла тозокко кирип кетет экен. Муамилат көрдүңөрбү? Бир адамга кылган жакшы жаман мамилең сени тозокко сүйрөп койду. Сен кичинекей бир мындай айтканда карасаң, Алла Таала ушундай кудуреттүү ойлой берем деп көрдөчү. Мына тилди Алла Таала 2 жаак момча кусок эт менен жаап, аны 32 мындай таш менен жаап койсо сүйлөйсүң. Жаап койгондо Алла кудурет субханалла. 32 мындай кароолчу койгондо, бирок биз эмне кылып атканбыз? Ошондон чыгып кетип калпайтып коет да, ой Алла. Тозокто заккум деген бир мөмө бар. Ал мөмөнүн өңү адамдын башында экен. Тозоктогулардын жей турган тамагы бир эле ошо заккум болот. Тозоктогу кишилердин баардыгы тең ушунча ачыкка болгондо эмне кылам, Алла бизге тамак бер дегенде ошол мөмөлөр чыгат, жегиле делет. Аны жегенде адамдын иштериндеги ушунча бир катуу бир азап келет, субхана, Кудайым сактасын. Алында айтат, ушул заккум дарагынын дейт да, эгерде мөмөсүнүн бир кичинекей бир учу мындай бул дүйнөнүн учуна чыга турган болсочу, ошонун уусунун себебинен дейт, бул дүйнөдө эч ким калмак эмес дейт. Эч ким калмак эмес. Тозоктун оту субханалла биздикине мындай жалындап күйбөйт, ал ороп күйөт. Адамды ороп алат. Биз ойлобойлу субхана ушундай ширеңкедей болот экенбиз деп. Биз ширеңкедей элебиз тозоктогулардан салыштырганда. Тозокто адамдардын бир мына бул жер менен мына ийини менен мойнуна чейин субхана 40 күндүк жол болот деп айтып пайгамбарыбыз. Ушунча адамдар чоңоп ошого жараша азап берилет. Билбейбиз кандай болуп кетерин. Наузубилла, Кудай сактасын. Бирок эми ойлосоңор. Чындыкты айтып койсоң өлөт белең. Эми ушу бир болбогон бир сөздү жашырам деп, бир кереги жок нерсени жашырам деп калп айтып, тозокко түшүп кереги барбы? Ойлонуп көрсөң, мына ушул керекпи сиз менен бизге? Кичинекей нерсени калп айтып. Жок, субханалла. Бул өтө чоң жаман нерсе. Өтө жаман нерсе. Демек, машалла. Келиңиздер, бүгүндөн баштап мына бир ниет кылалы, аз мына ниет кылабыз иншалла. Калыс Аллах үчүн ниет кылалыбы? Ниет кылабыз мына. Мына ушул сабактан чыккандан баштап, бүгүндөн баштап иншалла, мына мурунку калпайт жүргөнүбүз бар, унуталы. Калпайтпайбыз. Кандай дейсиздер? Чындыкчы ушундай сонун нерсе. Чынчылдыктычы өзүбүзгө дос тутушубуз керек. Чынчылдык ал дос болуш керек биз менен. Эгерде чынчыл болбой турган болсок, Кудайым сактасын, наузубилла. Чынчылдыктычы өзүбүзгө мындай туталы. Өлүп баратсаң дагы, сени кыйнап баратса дагы субханалла, чындыкты айталы. Сахабалардын бирөөсү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына келип, "Я Расулла, менде ушундай бир акыбал келди. Эгер мен чындыкты айта турган болсом, мен башым кетет. Мен жашоодо адамдардын арасында эчтекеге жарабай калам. Мен аброюм түшөт, жашоом бузулат. Бирок калп айтып койсом, субханалла, мен эчтеке болбой калам." Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чындыкты айт деди. Бар чындыкты айт. Сахабалар ушунча пайгамбардын сөзүнө ушунча башы ийишкен, барды дагы баягы адамдын жанына барып, "Мен ушундай кылганмын. Мен момундай нерсе кылганмын" деди. Ошо менен Алланын кудурети. Караңыз. Ошол сахабанын чындык айткан себебинен анын карызы дагы, кечилди, аброю да көтөрүлдү, кадыры да көтөрүлдү. Анан пайгамбардын жанына келишти. "Я Расулла, биз сага эң чынчыл адамды алып келдик. Буга дуа кыл" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "О Алла, мунун чынчылдыгын ушундай кыл, чындыкты айтып жүрүп бу дүйнө өтсүн" деди. Кыяматта чынчылдар менен бирге, садыктар менен бирге, пайгамбарлар менен бирге бейиште болсун деп дуа кылды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Чындыктын аркасынан кандай нерсе бар?
Баян чөрөк бир сонун окуяны айтып берди. Мен ушуну айтам, иншалла токтой окшойбуз иншалла. Тажап кетелексизерби? Машалла. Мен буяка сүйлөйүн деп келдим да. Туурабы? Силер угал деп келдиңер, туурабы? Силер кулактын акысын бересиздер, бирок кулактын аласыңар. Бир жагын жаап койсоңар мына. Буяка кирсин деп прямой. Анан мында кирип туруп яна телефонду өчүрүп салбайсыңарбы? Режим полет коюп койсоңарбы? Кеп суранчы. Телефондарыңар да мына баарыңа чыгар. Режим полетке коебуз. Үстү жактагылар дагы, пожалуйста. Өчүр. Өлүп кой бу дүйнөгө 20 мүнөт. Макулбу? Кайра эле баштаңар эле баягы эле карасаң, баягы чыга берет, баягы эле ушундай берет. Саудиде бир жаш жигит бир кандайдыр бир жол менен зына кылып алган экен. Зына, ойноштук. Зына бул өтө чоң күнөө туугандар. Кийин зынанын өтө чоң күнөө экенин хадистерден, аяттан хадис уккандан кийин тооба кылган экен дагы. Бирок анын жазасы бар экенин билип калып, анан ошол молдокеден, молдоке мен жазамды алайын дегенде молдоке баян аяп, эми сен кое тур эми. Бир нече убакыттан кийин бир аз эс алып келчи бар деп үйүнө жүрдү. Баягы субханалла үйүнө барып келгенде тынчыбайт. Баягы болтоюп турган киши арыктап кеткен, кайры молдоке келиптир. Болгон окуя. Молдоке, устаз, мен зына кылдым. Мен айтпасам болбойт бул нерсени. Мен барып мунун жазасын алышым керек. Жазасын албасам болбойт мен. Аядым дейт, дагы башка жакка жөнөттүм. Кой, бар, сен окуп кел, ушундай кылып кел. Эми окуп келгенден кийин айтат, кайра келиптир, устаз, мага уруксат бериңиз. Десе, дагы аябым атканда, жок, сиз мени аяп атасыз. Деген айтыптыр, бар, башка жакка барып, элден четкерек жерге жүрүп келчи. Элге четтерек жүрүп келип, бир убакытта субхан баягы жигит жок болуп кетиптир. Жок болуп кеткенден кийин Меккеде Кабаны айланып атсам, карасам баягы жигит ихрам байланып кыйкырып жүрүп дейт. О Алла, менин күнөөмдү сен билесиң, анан мен билем. О Алла, мени бул күнөө, мени бул дүйнөдө жашатпайт. Эгерде сенин жазаңды бул дүйнөдө албасам, мен ахиретке калтыргым келбейт. Деп субханалла кыйкырып жүргөн көрүптүр. Баягынын аркасынан барганча устаз ассаламу алейкум, кандай жакшы деп тур эле, кайра таваф кылып кетип, ошоюн көрбөй калдым дейт. Эртеси күнү анын дейт площадька чыгарылып, таш бараң менен аткан эме менен камчы менен уруп атканын көрдүм дейт. Баягы өзү 100 балак өзү урулат. Зына кылган эркек мына күйөөсү бар боло турган болсо аялдын. Ошол эмесде күйөөсү аял болсо, шарият боюнча субханалла таш бараң алып өлтүрүлөт. Бул дүйнөнүн жазасын албаса ахиретте Кудай сактасын, наузубилла. Бул жакта мына ушул жерде дагы зына кылып жүргөндөр эсиңерге алып алла. Мен дайым айтам, ар бир күнөөнүн рахаты кетет, бирок күнөөсү калат. Эмени алып, ошондон кийин анан мен площадьта туруп карап отурдум дейт. О Алла, сен бул дүйнөнү жазаңды бердиң. Сен райымың болбосо мен муну жазаны алмак эмесмин деп туруп, анан ошол жерден Алла Таалага айтты, Алла, мен эми жанды ал. Мындан күнөө кылгым келбейт dedi. Ошол жерден жан берди дейт. Азыркы мезгилде биз тоодой күнөө кылып туруп, чымындын канатында ойлобой койчубуз. Чымындын канатындай да болбой калган бизге азыр. Тоодой күнөө. Эгерде мына карасаңар, Куранда Алла та "Лау анзална хадал Кур'ана алал жабал раайта хашимут". Алла айтып аткансаң, динди, Куранды тоолордун бардыгына тең өкүм кылып, ушу Алла, ушу дин мынакей делгенде ушу тоолор дагы айткан, биз көтөрө албайбыз деген экен. Биз бу динди көтөрө албайбыз деген. Ушул тоо мына бир кичинекей күнөө болот экен. Мына кичинекей эле күнөөдө ойлойбуз да бизчи. Мына бир жол зына кылдың. Бул жер жүзүндө тоонун барын кош. Үстүндө алдын дагы. Ошол кичинекей эле кылып коет экен. Мына жер жүзүндө мен бул эле Якутия тоо деген жокмун, тоодо эле көргөн жокмун бияктанчы. Кыргызстан, Тажикстанда болсун мейли. Канчалык чоң болгон болсун, ошон жердин астындагы үстүндөгү канча болгон болсо, ошол зынанын алдында ушунчалык субханалла күнөөсү, мындай айтканда
кичинекей болуп калат экен. Тоолор жетпей калат экен. Bir zina kılı menen, bir zina kılı menen. İnsan subhanallah berekeden kurulат экен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, zina menen de bereke ökö koşulbayt de, su menen mayday. Hiç kaçan bereke olbayt. Zina kılıp koyup subhanallah, men jirkap жашадым der bolbayt экен. Zina kıldın, oynoştuk kıldın subhanallah. Eng jaman zina, koşnası menen kılgın zina deyt. Eng jaman zina. Subhanallah, tuğandar, Müslümanlar subhanallah. Allah Taala Kur'an'da, Peygamber hadiste aytып atkan nerseni eng çoğun günöөнүн katarına koşup atkandı. Hazır bolsa biz şu yerde ne kılıp atabız? Sabırsızlık menen subhanallah oşol nerse barıp atabız. Munu menen ana uşuncha jerde kança kilometr bolot bu yaktan? Ya. 7000 kilometrden beri gelip alıp 10 saat samolyotla uçup keletken da, durabı? Uşuncha жерден келip, окат кылайын деп келip, subhanallah, өзүңдүн bir кичинекей bir etke alın gelbey, берекен барын кур калып, сизге керекпи ушул нерсе? Эмне үчүн башына жанатан бери күнөөгө тооба кылжын айтып атам? Мына экинчи нерсеге тооба кыла аласыздар. Биринчи жалган айтпайбыз дедикпи, айтабызбы? Бүгүндөн баштап жалган токтотолу, subhanallah. Экинчиси туугандар, зына кылган токтотолу. Ойноштук кылган токтотолу. Ahirеттин амалдары өтө жеңил. Бирок subhanallah биз ошол жеңил нерсени да кыла албай атабыз. Бул жерде шабаб деп коебуз, жаштар отурабыз. Жаш. Бардыгы жап-жаш бул жердечи. Кылкылдап турасыңар subhanallah. Пайгамбар саллаллаху алейхи Айша небездин мындай бир эмесинде, тизесинде отуруп, анан кийин айтып аткан. О Айша дейт. Сенин коомуңдун аксакалдары мени кууратып өлтүрдү дейт. Мени ушундай кылышты дейт да. Бирок дейт subhanallah, ал коомдун жаштары мени колдоп кетти деген да. Карасаң кандай нерсе. Уламалар айтат, кайсыл элдин жаштары дин менен боло турган болсочу, ошол элдин келечеги бар. Ошол элдин келечеги бар, ошо үмүт кылса болот. Эми карагыла туугандар. Мына сиз менен биз бир поколениябыз. Бир мезгилдин элибиз. Эгерде биз туура болуп кете турган болсок, biz жашоону subhanallah жакшы алып кете турган болсок, дин менен жашап кете турган болсок, мына сиз менен биздин балдарыбыз Кудайым буйрса жакшы жашайт иншалла. Алар оңолот. Эгерде биз азыр бузула турган болсок, биз аз бузуп кое турган болсок, анда алар да бузулуп кетет. Эй туугандар, өзүңөр эле мына ушул жерде жашап атасыңар, көрүп атасыңар. Көрүп атасыңар туугандарды. Көрүп атасыңар да туруп алардын жашоосун. Ошондой жашагыңар келеби? Ошолордой болгоңар келеби? Келбесе, анда динге келели. Уламалар айткандай subhanallah, динге сый менен эле келген жакшы. Динге сый менен эле келген жакшы, ый менен келип калганга чейин. Демек subhanallah, келгиле. Биз өзүбүздү тарбиялайлы. Мен дайым айтып берем да, сен өзүңдүн күнөөңдү өзүң эле билесиң, башка эч ким билбейт. Сен билесиң өзүңдүн күнөөңдү. Точно сен билесиң. Эч ким айтпасаң делечи, түн ичинде кылган болсоң, сен барсың, Аллах бар. Эч кимге жарыя боло элек. Сен билесиң өзүң күнөөңдү. Ошо күнөөңө тооба кыл. Бүгүн тышта ошол нерсеңди. Токтот бүгүн. Анткени себеп subhanallah. Адамгачы эң коркунуч нерсе бул үмүт кылуу, узун үмүт кылуу. Шайтан узун үмүттөрдү кылып берип коет. Бирок эртең ким бар, ким жок экенин билбей калабыз. Ошон себептен subhanallah, бирөөнүн акысына кирбейли. Бирөөнүн акысына кирерден мурда өзүбүздүн акыбызга кирбейли. Тозокко түшсө, sen çözsün. Başka biri düşpöşü mümkün. Birini aldadın da sen özün için tozoktun amalın kıldın. Zina kıldın, sen özün için subhan tozoktun amalın kıldın. Sen özün de aparatasın. Başka birini apargan yoksun. Sen özün de aparatasın. Birini afiristeni aldadın, birini tonodun, birini öldürüp kettin. Subhanallah, sen ayalına jaman mamile kılıp atasın. Bugün jaman mamile kılganda senin üy bilen bozulup atat. Bugün baldarına zulüm çıkıp atasın, senin baldarың buzulup atat. Başka biri, sen özün kolun menen buzup atasın. Özünün kolun menen talkalap atasın şu nerseni. Demek Allah Taala men oğuzum menen aytып at. Ey, oygon. Toktot bu kılıp atkan işingdi. Toktotpой turgan bolsоң, окшош каласың детилер келип атат. Gözüňe aynal yaqin деген бар. Aynal yaqin деген бар. Yaqindin, işenimdin eң немеси бул aynal yaqin дейт. Көз менен көрүү.
Бузулган элди көзүңөр менен көрүп атасыңар. Ошондой каалайсыңар силердин балдарыңар жашап калышты. Каалайсыңар силердин аялыңар ушундай болушту. Каалайсыңар энеңердин ушундай болушту. Каалайсыңар атаңардын ушундай болушун. Каалайсыңар субханалла көчөдө ар бириңердин буттарыңардын бар тоңуп калып кесип салышты. Каалайсыңар батингенин размери кереги жок деп сүйүнүп коет. Канчасы субханалла арак ичип тоңуп буттары кесилген, колдору кесилген жүрөт турабы? Канчасы субханалла атасы ким экенин билбеген толтура балдар жүрөт. Эй, туугандар, ойгонгула. Биз ушундай элбиз субханалла. Биз мусулманбыз. Биздин ата-бабаларыбызда эч качан субханалла бул нерселер болгон эмес. Ушундай бир дүйнөсүн кезип, Алла Таала ошолордун берекети менен, ошолор кармаган диндин себеби менен катып, жашынып жүрүп окуган илими менен субханалла ушул нерсени кылып атабыз азыр. Эгерде азыр бир ушул жахилатка, күнөөгө кирип кете турган болсокчу, субханалла, эртең үстүбүзгө зулум, залымдар келип баскан мезгилдечи, о Алла деген менен пайда жок кылат. Ойгонгула. Бир туугандарым ойгонгула. О мусулман ойгонгула, ойгонгондо жөн өзүңдү оңдо ойгон. Башка бирөөнү оңдойм деп кетип калган. Оңдоп керек бирөөнү оңдой албайсың. Өзүңдү оңдомойун. Аракет кылабыз иншалла. Бизден кечирип коңуздар эми субханалла. Канча убакыт болуп калыптыр иншалла. Аны бул жерде бир 2 суроо бар экен, ошого жооп берип коелу да. Аны ошо менен машалла мындай эмебизди токтотолу, макулсуздарбы? Анан эми бияка келдик. Сүйүн дамыла. Канчадан бери барып келели деп ушул жакка келтирип атып келдик. Жөн эле келип аткан жокпуз байкелер. Ушул Орусиядагы бир туугандар муктаж баралы, досум баралы деп макул болуп мисалы киши бияка алып келип атат машалла. Аллах разы болсун, бул жерде дуа алып коюңуздар. Мына бияктын муфтиятына дагы Аллах разы болсун. Мына аз бүгүн канча жерге барып келдик, бардыгы тең ушундай бир муктаждыгын көрсөттү да. Бардык же им көрсө биз иман сөзүнө муктаж экенбиз. Жолдо гаишник болбосо эмне болот? Правила бузат да турабы? Ошондой эле эгерде молдолор болуп, алымдар, дамлалар келип бизге айтып турбаса, бизди эскертип турбаса, биз субхана бузулуп кетет экенбиз. Азыр мен айткан сөзүм силерге аманат. Мен аманат катары берип атам силерге. Ушул сөздөрдүн баарын иншалла жеткизесиздер. Балдарыңарга, аялдарыңарга, силер баарыңар эркектер бекеринен эркек эмес. Эркектер бул субханалла үйдүн башы. Аллах эркек кылып жараткан. Даражасы бийик болот. Эркек боюнча калат. Качанга чейин субханалла оозун, дилин башкара алганга чейин. Качан ушуну башкара албай калганда эркек болбой калат уже. Эркектин кийим кийип жүргөн башка болуп калат. Эгерде сен аялың сени сыйлабай калса, сен эркектик сыпатыңды жоготконсуң. Авторитетин кетирип койдуң. Сен балаң сыйлабай калган болсо, сен да эркектик сапатыңды жоготуп койгонсуң. Эмне үчүн жоготтуң? Анткени сен субханалла эң негизги нерсени сактабай койгонсуң. Сенде баам, парасат, уят, сыйыт деген нерсе бар кетип калган. Ошонун себебинен туугандар, унутпайлы. Сиздерге биз муктажбыз. Бизге силер муктажсыңар. Бирок айта турган аманатыбызды жеткиздик. Бардыгын аялдарыңарга, балдарыңарга, эгер аялдар калп айтып аткан көрсөңөр, токтот, бүгүндөн баштап калп айтпай жок дейсиң. Бир ой жаман ой келсе зына жөнүндө, айда жок дейсиң. Бул нерсе мен үчүн эмес. Мен үчүн эмес. Апийим чеккендер көбөйүп атсын, Кудай сактасын. Ошону кармап туруп көрсөң, аракты кармап көрсөң, субханалла, ушундан бактылык барбы деп ойлонуп көрсөң, мында кармап турупчу. Тамекини өзүн кармап туруп ойлоп көрсөң, ушундан мен эмне пайда таптым? Мына ушул суроону өзүңө берсеңчи, эчтеке жок. Шапкеңди мындайдан чечсең, мүйүз жок болот. Кармап көр, ишенбесең, мындай көр. Чыкса анда субханалла мейли анда. Айтасың, Эрмек молдо, менде мүйүз чыгыптыр десең, анда мен эчтеке дейли балышы мүмкүн да. Машалла дейм. Ал мүйүз шайтанда болот десеңби? Дебес шайтандын баласы болуп калсын дейм, башка эмне дейм. Ошондой Аллах күнөөбүздү кечирсин. Субханак хамдик. Ашла анта астагфирука ва атубу илейк. Алла разы болсун, бизден кечиресиздер. Бул суроо эметип калды. О, биз мен токтотпойм, бирок силерди карап эле токтот. Бир аз суроолор бар экен, 2-3, ошого жооп берип коелу иншалла. Бул жерден бир эме бар экен, азыр. Бул жер
сүйін дамыланып екен. Бұл киши фақих, мен болса хатипмен. Ошон үчүн фақихтерге фақихтин суроолун берели иншалла. Так, мен көчөнүн бир 2 суроону алып калгам даксылар. Анан бул аялдардан калган суроолор. Аялдардан силерге бир сураныч кылып калган. Ассаламу алейкум. Мен жашым 20-да. Күйөөгө чыгышым керек. Бирок атама таарынычым бар. Атамдай адамга тийип каламбы деп корком. Мага кеңеш бериңизчи дейт. Анан ал кыз келди мага ошол суроону мен бүтүп калтырып койгон себебинен кайра келди кечөгүнү. Анан устаз дейт, мен атам дейт, апамды былчып сабачы дейт. Ушундай сабачы биздин көзүбүзчө жанагындай бир ат кылбаган ишти кылчу дейт. Эми дейт, апам мени коргойм деп кээ бирде атам мага кол салып ийгенде мен апам коргойм деп атып, апам таяк жеп, ошентип атам субханалла ушундай бир иштерди кылчу. Мен корком дейт, ушундай бир эркекке тийип калсам эмне болом дейт. Аны ошондо мен ойлонуп калдым, сразу досума айттым, досум муну алып койчу эртең бир эркектерге айтайынчы шунден. Бул ошол замат сүйүндөн бул акмактык деп айтабыз, туурабы? Бул эң акмак эркек. Акмак, эң дүйнөдөгү субханалла эң начар адам бул ушурек. Чыныгы эркек, чыныгы мусулман эркек жөнүндө пайгамбар айтат. Эң ыймандуу эркек деп эки бөлөт. Эң жакшы эркек аялын сөкпөйт, балдарын сабабайт. Ыймандуу эркек аялын сабабайт, балдарын сөкпөйт экен. Бул пайгамбарыбыз айткан. Исламда аялды сабаш бул эң пас, эң мындай акылы жетик болбогон адамдын иши. Айланайын эркектер, ушунча алыс жерде жүрөсүңөр. Ушунча канча деген жерде жүрөсүңөр. Сураныч. Ушул жерден аялдарыңардын кадырына жетип, ушул жерден сыйлап, ушул жерден бир кичине болсо да бир мамилени жакшы кылып, алыста жүрөсүңөр. Силерге нерв болгон болбойт негизи. Анткен себеп силердин башка нерсе үчүн келгенсиңер. Силерди айылда күтүп атат. Атаң күтүп атат, апаң күтүп атат субханалла. Балдарың күтүп атат тиги жерде. Эми эрдай алып келип алып субханалла, ушул жерден сени сүйбөйм мен. Сенден башканы таап алдым. Сен керегиң жок деп субханалла, мындай бир эң төмөн даражага түшүп кетпеңиздер. Негизи эле шариятыбызда, мусулманчылыкта, исламда, кыргыз элибизде, өзбек буртугандарда барбы ушул нерсе? Ата-бабада жок да болгон эмес да, туурабы? Эч мүмкүн. Тажиктерден да сурабойт буртугандардан, мына мусулман буртугандардан, Азербайжан буртугандардан сурагыла. Ата-бабасы субханалла эч качан бул нерсени кылган эмес. Акылдан тайып калган алкаш эле кылбаса, бир акылдуулар келген машалла. Буртугандар, жаш балдар менен балдарым, буртугандарым, мына келиңиздер. Бүгүн ушуну куйругун кесели. Мен бүткүл эл жүзүнөн, дүйнө жүзүнөн мусулмандар кайрылмакмын да. Бүгүндөн баштап субханалла аялды сабаш, аны субханалла ушундай бир деңгээлге түшүрүштү токтотолу. Ушунун кереги жок нерсе, шариятыбызда арам бул. Мынакей, бул кыз мындай айтканда психологический жабыркаган, психологиясы жабыркаган, коркунучта жашайт. Эртең бул бирөө өтө турган болсо, ал деп кое турган болсо жата калат. Анткенсе бүткөн, акыл толук бүткөн. Ошондой эле эркек балдардын баардыгы көбүнчөсү мага айылат. Устаз дейт, мен аял алгым келбейт дейт. Мен аялдарга айттым муну. Эмнесе апамдай болуп калабы деп корком дейт. Анткенсе субханалла, ошол мезде аялдар дагы бар. Аны моюнга алыш керек. Бирок сен эркексиң. Алла сени эркек кылып жараткан. Бөтөнчө алыс жерде жүрүп ушул нерсени кылбаганга аракет кылыңыздар иншалла. Өтүнүштү аткарасыздарбы иншалла? Көңүл алуу бул сооп. Көңүл алуу бул сооп, бул ибадат. Пайгамбарыбыздын пайгамбар болуп туруп, биринде 9, анан 11, 11 анан 9 болду. Ушунча аял менен жашап дагы бир дагы аялды сабаган эмес. Пайгамбарда 7 эркектин күчү болгон. Бир да отурган болсо эмне болот эле? Шариятыбызда аял кишини урбагы барбы? Ургула деген жери барбы десе, бар деп айтабыз. Бирок алымдар кантип ургула десе, жанагында мисвак бар го,
мисвак. Мындай болгон бир чыбык. Мына ушундай чыбык менен мен тийип калат, чырт деп тийип калат дейт. Чырт деп. Эмне үчүн дегенде апей деп мына өзүнө келе түшсүн. Болду. Андан ашык урушту тыйган. Аялдарыңар дегенде жакшылап карай турган болсоңорчу, ушундай жардамчы болот. Субханалла. Ушундай жардамчы болот. Жашоодо эң бактылуу адам болуп кетесиң. Эгер салса душман боло турган болсо, анда Кудай сактасын, өмүр бою жыргап жашап өтпөйсүң. Өмүр бою бактысыз болуп өтөсүң. Ошо сенин кимде ким ушул аялды кантип сыйлаш керек билбей атса, мына хазиреттер келсин. Мына муфтийге келсин мына биякта. Үйрөнсүн. Адеп акылакты үйрөнсүн. Аял менен сурагыла хазиреттен. Хазирети кандай отношение кылайын мен аялыма? Аял момдо болуп атат. Мен түшүндүрүп берсеңиз. Үйлөн электер сурагыла келди. Кандай кылагыла биз хазирет? Кантип биз ушундай бир бактылуу үй бүлө курушум керек? Мына ушул туура болот иншалла. Биз сурап Меккеге жеттир дегендей, аалымдар бекерин аалым эмес. Бул мечит жөнүнө курулган мына боолуу маданият үйү. Мына боолуу анык мектеп. Мына боолуу чыныгы адамзатты адам кыла турган. Ушундай нерсе. Кудайым сактасын баарыбызга. Андан кийинкиси дагы моорек бар экен. Экинчиси. Ассаламу алейкум устаз. Ушул Якутскада жүргөн эркек балдарга катуураак айтып коесуздарбы дейт. Азыр наркотик чеккендер көбөйүп кетти. Ошолорго сиздер эскертип кое аласыздарбы? Ошондой адам менен кантип жашаса болот? Ата-энеси биз да кыйналып кеттик. Ошолорго катуураак эскертип кое аласызбы? Алдын ала рахмат дептир. Мына бул арам нерседен эч бир пайда таппайт экен. Аялың да тапкан жок, ата-энең да тапкан жок, сен деле тапкан жоксуң. Болгон нерсеси жашооңду талкаладың. Шариятыбызда арам деген нерсе эмне үчүн арам болот билесиздерби? Арам деген нерсе сөздүк маанисинде тыйылган. Бирок Алла тыйган нерсени адал кылып алуу бул адамды акмакчылыкка апарат. Аракты арам дедиби? Апийимди арам дедиби? Болду экен. Бул нерсенин аркасында миллиарддаган жаманчылыктар бар. Ошону жана жолобогула, аны таратпагыла. Билесиз, арак саткан, арак жөнүндө маселе болгондо, арак маселесине тиешелүү 10 түрлүү адам кыяматта тозокко буйрулган. Сураксоо жок, буйрулган. Ошол эле нерсе апийим чеккен, жанагы бир синтетика, дагы бир эмелерди колдонуп аткан, нашаларды адал деп чегип жүргөндөр бар кээ бирлерчи. Жок. Мындан эч бир пайда тапкан эмес. Алла арам дедиби? Арамдын чегине. Пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала дейт, Алла Таала. Бир окуяны айтып атат да. Бир койчу жөнүндө айтып атат. Койчу коюн кайтарып жүрөт экен. Бирок ага белгилеген чектери бар. Эгер ошол чектен койчу чыгып кете турган болсо, анын кою да өзү да жабыркайт дейт. Ошол коюп койгон чектер дейт, бул арам, адал болгон нерсе чектер экен. Кайсысынан чыгып кете турган болсоң, зыян табасың. Өзүң эле зыян таппайсың, аялдарың дагы, балдарың дагы, ата-энең, сени курчаптын баардыгы тең зыян табат. Ошондой нерсе. Мына бул мамлекетке келдиңер, бул жердин законун буза турган болсоң, депортация болосуң, туурабы? Сен бул жерге келгенде, бул жердин дүйнөдөн законду бузгандан коркуп атасың дагы, бирок кудуреттүү болгон Алла Тааланын, улуу болгон Алла Тааланын законун бузуп, өзүң каяка баратасың? Коркпойсуңбу жүрөгүңдө, субханалла. Ойлонбойсуң бул нерсе жөнүндө. Алла Таала адамды айвандан айырмалап акыл берген. Ошо акыл менен субханалла ойлонуш керек. Ойлонуш керек. Адамдын мына жүрөгүчү бул туура эмес кылып атам деп дайыма айтат. Бул шыбырайт кадимгидей. Эстегиле мына бир жаман нерсе болот, бул шыбырайт бул жерчи. Жок, бул жаман нерсе, кылбаш керек деп мындай 6-чы чувство деп коебузбу? Ошол нерсечи бул жерге айтат, мону кылбай эле коеюнчу деп. Бирок эмне кыласың сен? Бул жер акылың айтат, мону кыла койсоң көбөйүп кетет. Мону кылсаң жыргайып кетесиң. Мону кылсаң монуп кетесиң. Жок, субханалла. Бул жерди бугабыз. Көкүрөк болсо, бул жер болсо, Алла Тааланын зикирин, Алла Тааланын буйруун аткарганды жакшы көрөт. Көкүрөктү кыла. Бул жер дайым такыр алдап коюшу мүмкүн сени. Ушундай нерсе. Муну мындай маанисин туура түшүнүп алыңыздар. Адамдын субханалла акылды ойлонуш үчүн берип атат. Алдыжа колдонобуз. Бир айтайын деген нерсем, бул жериңе жакпаган нерсени кылба.
Ойлон, сен кылып аткан нерсе кимге пайда берип атат? Ушундай нерсе. Арамды адал кылбагыла. Адалды арам кылбагыла. Бул сиздин менен биздин ишибиз эмес. Муну Роббил аламин болгон Алла Таала өзү коюп койгон чек. Ушундай. Ал эми кээ бир айтат мага, молдоке дейт, бир айтат мага, сен тигини киши кылып койдуң эле, мен кайра айбан кылып коем дейт бир жолчу. Анан эмне десем, канча жүрүп мынакей, тияка сүйрөп, бияка сүйрөп жүрүп, муну эме кылдың эле дейт. Мына намаз окутуп койдуңуз эле. Мына мен бардым дагы 2-3 жолу конкретный мондай чучугуна тие сүйлөдүм эле дейт. Ичиби дейт. Макул дедим, субханалла. Эми сен 2 эсе күнөөкөр болдуң дедим. Мурун бир эле күнөөкөр болуп жүргөнсүң, эми 2 эсе күнөөкөр болдуң. Биринчиси субханалла, ошол адамды ичирип салганың үчүн, экинчиси тозоктор муну менен кошо шерик болосуң эми. Экинчиси субханалла, ошол менен өзүңдүн күнөөң жетпей аткан, экинчиси тигиники болду эми. Эми 2 эсе күнөөкөр болдуң. Ошо сен алып берген, аракты алып берген, саткан, бирөөнү мындай баш жазганга берген, жанагындай бир жанагындай кээ бирөө туулган күн өткөзүп алып, чогулуп алып арактарды алып бергендер, коноктосуп баймалаткандар, у меня сын родился деп арак ичип жүргөндөр. Сенде сын эмес, шайтан родился. Анткен сен азыртан эле өзүң талкаладың ал нерсени. Ушундай. Катуу айтсак кечиресиздер. Устаз, жакында уулду болдук. Атын иман деп койдук. Ушул атка оюбуз кандай? Негизи ат коюуда эмнелер маанилүү? Чоң рахмат. Эми алхамдулилlah бул жөнүндө устаздар аябай көп айткан, мен да кичине ошолордун айткандарын музакара эле кылып коеюн. Бала төрөлгөндө эң биринчи оң кулагына азан айтабыз. Сол кулагына такбир айтабыз. Көчө сүйдөн була сонун түшүндүрүп бер ушуну. Оң кулагына азан айтканыбыз ошол адамдын, баланын түрүлүк жанга келгени, түрүлүк. Мынакей, Роббиң бар сенин. Сен Кудайың бар деп эскертүү башталды. Экинчиси болсо бул комат айтканыбыз, сен мындай айткан бул өлүмдүн белгиси. Алымдарда айткан дагы бар. Экинчи иком эмне айтылат десе, бардык намазга икомат айтылат. Бирок эмне экен, жаназага иком айтылбайт. Ошонун себебинен оң кулагына айтабыз, сол кулагына айтабыз деп айтат. Мейли, бала төрөлдү, оң кулагына азан айтасың, сол кулагына комат айтасың. Кийинкиси 7 күнүн ичинде балага ат коюшуң керек. 7 күн да, сразу эле эмес. Төрөлөлек балага да ат коюп, төрөлөлек балага кийимге чалып, төрөлөлек баланын жанагында бир кыз экен, эркек экен деп гендер пати кылып, барып таңкутун кылып, анын бардыгын субханалла шариятта жок. Баланы жөн кой, төрөлсүн. Баланын төрөлгөнүн эмес, турарына сүйүнүш керек. Төрөлгөн эмес, турарына сүйүнүш керек. Ушундай нерсе. Кийинкиси бир жуманын ичинде ат коесуң. Эң жакшы ат бул Алла Тааланын ысым сыпаттары кошулган. Абдулла, Абдурахман, Абдурахим, турабы? Абдул-Гани, Абдул-Кадир деген аттар мисал алса. Алланын заты сыпаты кошулган, абды кошулган, кул деген. Мисал алса Райымдын кулу, Мээримдин кулу, Кудуреттин кулу, байлыктын ээсинин кулу деген сөз. Кул деген сөз эмтеле. Мисал алса кээде Кудай кул деп айткан турабы? Кыргызча. Кудай кул деп. Бул деле субхана турат, анткени мааниси туура болгон сөз. Андан кийинкиси пайгамбарлардын аттары. Курандагы 25 болгон жазылган пайгамбардын аттарын кое бериңиз. Андан кийинкиси аалымдардын жакшы ат, маани бере турган аттар болсо. Эң жакшы ат бул эмне экен? Пайгамбарыбыздын аты экен. Белгилүү хадисте пайгамбар айтат, кимде ким балалуу болсо, менин атымды куния ал атын жана кошуп койсо дагы ошол балада береке болот деп. Ошол Мухаммад, Мухаммад Амин, Мухаммад Али, тура Мухаммад Усман сахабалардын аттарынан да койсо, Мухаммад. Жоксо эң жакшысы Мухаммад, Ахмад, Мухтар, анысы Мустафа. Жаңылып калбасам. Мына ушул 4 атты пайгамбарыбыздыкын кое турган болсок жакшы экен. Андан бир жуманын ичинде кыз төрөлсө 1 кой, эркек төрөлсө 2 кой, эмне акыйка кылабыз. 1 кой, 2 кой. Кызга 1 кой, эркекке 2 кой. Акыйка кылышыбыз керек. Жана бир жумадан кийин чачын алып. Анын ошо чачы канча салмактуу болсо, ошончо грамм алтын же күмүштүн эсебинде эмне кылса садака кылыш керек, туурабы? Садака кылышыбыз керек. Кийинкиси эмне экен? Ошол нерсе 2 жуманын ичинде кылса жакшы экен.
Андан ашып кетсе, уже калып калат экен, кийинче бир убакта шартың болгондо кылып койсо болот. Бирок эми такыр кыла албай аткан болсоң, шариаттын ичинде мындай бир эмес, кыгызда бекитилген эмес, мындай шариатта бекитилген эмес. Бирок болсо бир кой, эркекке 2 кой союп койсоңуз, иншалла жакшы болот экен. Мына эң эмеси бүттү. Боло турган нерсе ушул эки. Калган нерсенин баардыгы жок. Балага мен дагы улап кетейин, мен субханалла, сүннөт той, анан тушо той, анан баландай той, анан тигиндей той деп эле субханалла кереги жок экен. Эми сен ата болдуң. Сен баланын аты кандай болсо, ошого жараша болот. Hazreti Umar халифа болуп турган мезгилде бирөө келген экен дагы, анан баласын жетелеп келиптир мындай. Зашиварат деп коет го, мындай баштан алдап келип түртүйүптүр дагы. Моунда мен балама нааразымын дептир. Hazreti Umar эмне наразы? Илим бериш керек, үчүнчүсү үйлөнүш керек дептир. Анда дептир, биринчиден менин атым Зар дептир, У дептир. Мен жахилмин дептир. Мен алиф дегенди тамганы үйрөнгөн эмесмин. Төө кайтарып жүрөттүм. Үчүнчүсү мен 30-дан ашып кеттим мынакей. Бул мага субханалла бирөөнү кудай түшүп, кызы мындай үйлөнткөн жок мени. Дегенде Hazreti Umar радиаллаху эй дептир. Сенин балаңды жазалабай, биринчи сен жазалаш керек дептир. Баягы бир эмеде 80-ден 40-дан 80-ге чейин бала уруп койгон дейт. Көрдүкпү? Демек балага жакшы ат коюшуң керек экен, илим беришиң керек экен. Сен тарбия жолун өткөрүшүң керек. Бала төрөлүп калганына сүйүнбө. Ага субхан ат коюп коелем, о мынакей мен балам жок, анда сен эми субхан ата болдуң. Сенин милдетиң көйдү. Ошондон тарбиялашың керек. Ошо иман үйрөтүшүң керек, дин үйрөтүшүң керек. А нерсе болбосо атын тим эле Мухаммад, Мустафа, Ахмад, Махмуд коп 4 атын кошуп койсоң дагы субханалла, эгер тарбия бербей турган болсоң, баягы мындай эле бала болуп калат. Кудай сактасын эми. Болду Болду калды Тажап кеткен жоксузбу? Мен ушундай бир эзме молдом мындай субханалла, эзме. Мында бир нерсе чыгып алса эле болду, тиягын менен казып эле кетип, мындай казып, анан соң ушундай боло берет. Кечирип коюңуздар, Ассаламу алейкум. Түшүмдө бутум менен колумду жылан чакты, жылан чакса сыйкыр дейт, ошол чынбы дейт. TikToктон көрүп алгансың го, же Instagramданбы? Мен айта элекмин ошол мындай жөнүндө. Өзүм мындай нерсени окуйм, бирок субханалла. Эми мындай түш жөнүндө айтып берейинби? Айта берейин дамла. Айта берейин, дамлалар туруп болуш керек. Бияк шепте прямой. Шындай. Биз дамлалар үчөөбүз доспуз иншалла. Алла жолунда доспуз иншалла. Ошон үчүн мындай бир же тамашалай беребиз. Биздин жаныбызга туруп калсаңар кээ бирде мындай таңгалат болушун, ошо точно молдубу же точно молду эмеспи? Биз тамашалашабыз субханалла. Анан мага көбүрөөк сөз берип коюп атышат, болбосо булар менден көп сүйлөйт. Мен айылдык молдом, булар шаардык молдом. Вообще московский. Мен вообще кемдер кычыкта бир молдом, вообще даже эч ким билбейт. Бирок өзүм эметип калдым, Аскар Акаевич айткан сөзү бар го, жанагындай. Аллам кожол айылдан баштап отура берме. Ошондой. Мен түш деген шариятыбызда өтө белгиленген нерселер. Белгиси мындай айтканда Куранда Юсуф сүрөсүнүн башталышында эле Алла Таала эмнекен Юсуф алейхисаламдын түш көргөндүгүн айтат. Буга бир далил. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы түшүн айткандагысы. Эртең мененки мындай унутта калган сүннөттөрүнөн бирөөсү ушул эки. Эртең менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга аларды эмне түш көргөндүгүн сурайт эле, жана өзү түш көргөн нерсесин айтат эле. Кээ бирлерин жооруп берет эле. Түш, эгерде мен унутуп калбасам, бул момунга келген аян деп айткан. Дагы бир жерде болсо, момундун көргөн түшү дейт, вахинин келген аяндын 26-дан 1 бөлүгү деген. 26-дан 1 бөлүгү. Көрсөңүз, эгерде сиз такыба адам болсоңуз, Кудайдан корккон адам болсоңуз, Алла Таала субханалла бир кандайдыр бир жашоодо келе турган, алдыда келе турган, абалким ушун боло турган, бир кандайдыр бир белгилерин себептеп түшүңө киргизет экен. Бирок алымдар көпчүлүк айтат, түшкө өтө маани берип алып туруш дагы туура эмес. Түштөн эч кандай фатва алынбайт. Түштөн бир нерсе дийинтик чыгарылбайт. Кыргызча айтканда, эмнекен түшүңдү мындай айтканда сууга айт деген бар го. Түшкүндө айтканда эмеде түштөрдү жөн эле жорую бербейт.
Tabir Nama деген kitap var. Түш жору китеби бар. Ошонун мукаддимасында башталышында түш жору жөнүндө айтканда кээ бир алимдер иштихат кылып айтат. Түштүн дейт, ай жаңырган болсо, ай жаңырганда биринчиден 7-нчи күнгө чейинкиси ошол түш туура болот деп айтат. Bir жума өтүп, экинчи жумага барганда, bir жумада мына 7 күндөн 14 күнгө чейин 2 жума болсо, мына биягына көрсө, ошол түш 2 айда же 2 жылда кабыл болот дейт. Ай толгондон кийинки түштүн бардыгы тең сууга айт дегендей, субханалла, ал түшкө маани берилбейт деп айтат. Ошондо дагы эгерде түш көрсөң, түшүң дайымый болсо, тип дарыгерлер же рукуячылар ошондо эле субхана ушундай жанагындай бир жин шайтандар чыгарып алектенген чоң алымдамалар болсо, эгерде дайыма 3 айдан 4 айга чейин бир эле түш көрүп сени кыйнай аткан болсо, мына ошондо анда сенин түшүңдө бир маани жатат, же ошондо бир жиндердин бир таасири бар, ошол эмеде субхана бир сыйкырдын таасири бар деп айтат. Чүнүктүүбү? Бирок дагы бир жерде кимге катуу көз тийген болсо дагы ушундай бир жаман түштөрдү көрүп турат деп айтат. Адамга көз тиет го, алсырайт, жанагындай болот. Ошондой жерде анан субханалла, ошол түшүндө жанакыл кээ бир нерсе бузулуп, сууга, асманга учуп, жерге тоголом түшкөндөй болуп эле, тоодон тоого секирип, бир кыжалатчылык болуп, ушундай түшүндө бузат деп түш жөнүндө айтышат экен. Бирок түштү жорuganda дагы ким жоруш керек десе, Куран жана хадисти мына түш көрдүңөр, Хазиретке келесиздер. Муфтийге келесиздер. Муфтийге келесиздер, айтасыздар, Хазирети мен түш көрдүм дейсиңер. Тишимде мындай иш көрдүм дейсиңер. Мындай болуп аткан экен деп анан субханалла илгери баштайсыңар. Бирок субханалла ошондо дагы эң биринчи алымдар айтат, түштү эртең менен туруп кандай жорусаң, мына ошондой болот деп айтат. Түшүнүктүү болдубу? Түш ушундай эле. Анан көп маани берип кетпеңиздер түшкө. Түштөрү субханалла жанагындай бир өзүңөр мындай бир кыйнап, ушундай болсо кээ бирлер бар, мындай түшүндө жалаң өлгөндөрдү көрүп берген болсо эле, мына өлүп калам го, тиинтип калам го, жок. Кимде жаман түш көрсө, уктап атып ойгонуп кеткен болсо, аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп 3 жол айтып, 3 жол бери түкүрүп коюш керек. Сол жак түкүрүп кайра эмнекен оң жан баштап жатып алыш керек экен. Болду мынакей. Түштөр бар экен, бир түш бар Алладан бар, бир түш бар шайтандан бар. Алладан болгон түштөр жакшы болот, шайтандан болгон жаман болот. Ошон шайтан түн ичинде дагы васып салат. Инсан качан уктагандан кийин анын жаны өйдө көтөрүлөт, денеден чыгат. Денең жасатын калат. Көтөрүлүп отуруп, анан субхана ошо мезде президент уктап аткан болот, бывший чорныйлар уктап аткан болот. Туурабы? Соодагерлер уктап аткан болот, Путин да уктаган болот керек болсочу. Бирок ошол уктап атканда эмне экен? Бардыгын жаны өйдө көтөрүлүп туруп, анан ошолор менен сен рух аламында жолугуп калат экенсиң. Машалла. Мына ушундай бир бул Алладан болгон түштүн мына бир эмеси бар. Шайтан болсо сен ошондо эмне экен? Жаныңды чыгарбай, ушундай бир жаныңды кыйнаган аракет кылат экен, васваса кылат экен, ламма кылат экен. Иштен сырттан сен азгырын аракет кылганда жаның жаманда түштөрдү алып келип, акылың ар нерсени айтып, эмнеген азгырат ошон сен пайгамбар саллаллаху алейхи жаман түш көргөн болсоңор, аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп айтып, сол түкүрүп туруп, анан кийин какыр эмес, түкүрүп деп эле. Анан мында туруп, сол жака субхана жатат. Анан сен аялыңа түкүрүп алсаң, өлдүк да. Туурабы? Ушундай нерсе экен. Түш ушундай экен, машалла. Түшүнүктүү болдубу? Аллах береке берсин.